Musанын birinci китеби. Башталыш. Birinci bab. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз, ээн болчу. Түпсүз туңгуюктуу караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө каалгып учуп жүрчү. Ошондо Кудай жарык болсун деди. Жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңгыдан ажыратты. Кудай жарыкты күн, караңгыны түн деп атады. Кеч кирип таң атты. Биринчи күн өттү. Анан Кудай суулардын ортосунда мейкиндик болсун. Ал сууну суудан бөлүп турсун деди. Ошентип Кудай мейкиндикти жаратып, мейкиндиктин астындагы сууну мейкиндиктин үстүндөгү суудан бөлүп койду. Так ошондой болду. Кудай мейкиндикти асман деп атады. Кеч кирип таң атты. Экинчи күн өттү. Анан Кудай асман астындагы суулар бир жерге чогулсун, кургактык пайда болсун деди. Так ошондой болду. Кудай кургактыкты жер деп атады. Ал эми чогулган сууларды деңиз деп атады. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай жер өсүмдүктөрдү, уруктуу чөптөрдү, өстүрүү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарсын деди. Так ошондой болду. Ошондо жер өсүмдүктөрдү, уруктуу чөптөрдү, өстүрүү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Үчүнчү күн өттү. Анан Кудай күндү түндөн ажыратуу үчүн, мезгилдерди, күндөрдү, жылдарды белгилөө үчүн асман мейкиндигинде күн, ай, жылдыздар болсун. Алар жерге жарык берип туруу үчүн асман мейкиндигинде чырак болуп турсун деди. Так ошондой болду. Ошентип Кудай эки чоң чыракты, күндү башкаруу үчүн чоңураак чыракты, түндү башкаруу үчүн кичирээк чыракты жана жылдыздарды жаратты. Кудай аларды жерге жарык бериш үчүн, күн менен түндү башкарышы үчүн, жарыкты караңгыдан ажыратышы үчүн асман мейкиндигинде жайгаштырды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Төртүнчү күн өттү. Анан Кудай суу тирүү жандыктарга толсун, жер үстүндө асман мейкиндигинде канаттуулар учсун деди. Ошентип Кудай чоң балыктарды, сууда быкылдаган майда жандыктарды, ар кандай канаттууларды өз өстүрүү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди. Тукумдап көбөйгүлө, деңиз сууларын толтургула, канаттуулар да жерде көбөйүшсүн. Кеч кирип таң атты. Бешинчи күн өттү. Анан Кудай жер тирүү жандыктарды, жаныбарларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды, малдарды өз өстүрүү менен чыгарсын деди. Так ошондой болду. Ошентип Кудай малдарды, жаныбарларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды өз өстүрүү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жаныбарларга, жерде сууда жашоочу жаныбарларга, бүт жер үстүнө бийлик кылышсын. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнесине окшоштуруп жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндөгү бардык жан жаныбарларга бийлик кылгыла. Анан Кудай дагы мындай деди: мен силерге бүт жер үстүндөгү өстүрүү боюнча жемиш берген ар кандай өсүмдүктөрдү, ар кандай мөмөлүү дарактарды бердим. Ушулар силерге азык болсун. Ал эми жер бетиндеги бардык малдарга, асмандагы бардык канаттууларга, жерде сууда жашоочу тирүү жаныбар ар кандай жаныбарларга бардык өсүмдүктөрдү азык кылып бердим. Так ошондой болду. Ошентип Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун бардыгын карап, абдан жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Алтынчы күн өттү. Матай жазган жакшы кабар. Биринчи бөлүм. Иса Машаяктын санжырасы.
ал Дөөттүн уулу, ал Ыбрайымдын уулу, Ыбрайымдан Ысқақ, Ысқақтан Жақып, Жақыптан Жүйүт жана дагы башка балдар төрөлгөн. Жүйүт менен Тамардан Перес менен Зирак төрөлгөн. Перестен Хесрон, Хесрондон Рам төрөлгөн. Рамдан Аминадап, Аминадаптан Нахшон, Нахшондон Салмон төрөлгөн. Салмон менен Рахаптан Бууз төрөлгөн. Бууз менен Руттан Обейт төрөлгөн. Обейттен Жишай төрөлгөн. Жишайдан Дөөт падыша төрөлгөн. Дөөттөн Сулайман төрөлгөн. Сулаймандын энеси мурун Уридин аялы болчу. Сулаймандан Рехабам, Рехабамдан Абиям, Абиямдан Аса, Асадан Жошапат, Жошапаттан Жорам, Жорамдан Узия, Узиядан Жотам, Жотамдан Ахаз, Ахаздан Хиския, Хискиядан Менаше, Менашеден Амон, Амондон Жошия төрөлгөн. Бабыл өлкөсүнө туткундалып бара жатканда Жошиядан Жаяким, Жаякимден Жаяхин жана дагы башка балдар төрөлгөн. Бабыл өлкөсүнө туткундалып баргандан кийин Жаяхинден Шалем төрөлгөн, Шалемден Зоробабыл, Зоробабылдан Абыют, Абыюттан Илияким, Илиякимден Адзор, Адзордон Садок, Садоктон Аким, Акимден Элиют, Элиюттан Элазар, Элазардан Матан, Матандан Жақып төрөлгөн. Жақыптан Мариямдын күйөөсү Жусуп төрөлгөн. Мариямдан Машаяк деп аталган Иса төрөлдү. Ошентип Ыбрайымдан Дөөткө чейин бардыгы болуп 14 муун, Дөөттөн Бабыл туткундугу убагына чейин 14 муун, Бабыл туткундугу убагынан Машаяк төрөлгөнгө чейин 14 муун. Иса Машаяктын төрөлүшү мындай болду. Анын энеси Мариям менен Жусуп баш кошууга убадалашып койгон. Бирок алардын никеси кыйла электе Мариямдын ыйык рухтан кош бойлуу болгону белгилүү болду. Анын болочок күйөөсү Жусуп адил адам болгондуктан Мариямды эл алдында уятка калтыргысы келген жок. Ошондуктан ал Мариям менен бекиткен убадасын жашыруун бузууну ойлоду. Ушундай ойго келген кезде Теңирдин периштеси ага түшүндө көрүнүп мындай деди: Жусуп, Дөөттүн уулу, Мариямды аялдыкка алуудан коркпо, анткени анын боюна бүткөн бала ыйык рухтан. Ал уул төрөйт, анын ысымын Иса деп койгун, анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. Булардын баары Теңирдин Ишая пайгамбар аркылуу кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт, анын ысымын Эммануэль деп коюшат деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн болду. Бул ысым Кудай биз менен деп которулат. Жусуп ойгонгондон кийин Теңирдин периштеси буйругандай кылды. Ал Мариямды аялды калды. Бирок Мариям уулун төрөгүчө Жусуп ага жакындаган жок. Уул төрөлгөндө Жусуп анын ысымын Иса деп койду. Эзра 1 бөлүм. Персия падышасы Корештин падышачылыгынын 1-жылында Теңирдин Жеремия аркылуу айткан сөзү ордунан чыгыш үчүн Теңир Персия падышасы Корештин рухун ойготту. Ошондуктан ал өзү башкарган бүт падышачылыкка Оозеки жана кат жүзүндө мындай деп жарыялоону буйрук кылды. Персия падышасы Кореш мындай дейт: Жер жүзүнүн бардык падышачылыктарын асмандагы Кудай Теңир мага берди. Ал мага Жүйүт аймагындагы Иерусалимде ага арнап үй курууну буйрук кылды. Силердин араңарда ким анын элинен болсо, Кудай өзү аны менен болсун. Ал Жүйүт аймагындагы Иерусалимге барсын. Ал Иерусалимдеги Исраилдин Кудай Теңиринин үйүн курсун. Ал эми кетпей калган ысрайылдыктарга алар кайсы жерде жашаганына карабастан, ошол жердин тургундары Иерусалимдеги Кудайдын үйү үчүн чын жүрөгү менен күмүш, алтын, ар кандай буюм, мал берип жардам кылышсын. Ошондо Иерусалимдеги Теңир үйүн курууга барыш үчүн Жүйүт уруусу менен Бенжамин уруусунун башчылары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана Кудай кимге каалоо берсе, ошолордун баары турду. Кошуна жашаган элдин баары чын жүрөгү менен бергендеринен тышкары алтын, күмүш идиштерин, ар кандай буюмдарын, малын, ар кандай кымбат баалуу буюмдарын алып келип көмөк көрсөттү. Падыша Кореш Небухаднасардын Иерусалимден алып кетип, өз Кудайынын үйүнө коюп алган Теңир үйүнүн идиштерин алып чыкты. Персия падышасы Кореш казына кармаган Митридатка аларды алып чыгууну буйруду. Митридат болсо аларды санап туруп Жүйүт төрөсү Шешпатсарга тапшырды.
Алардын эсеби мынча болду: алтын идиштен 30, күмүш идиштен 1000, бычактан 29, алтын чөйчөктөн 30, кош кабат күмүш чөйчөктөн 410, башка ар кандай идиштен 1000. Алтын күмүш идиштердин бардыгы 5400 болду. Шешпатсар туткундарды Бабылдан Иерусалимге жөнөтүп жатканда мунун баарын ала кетти. Ыйык элчилердин иштери 1-бөлүм. Теопил Иса өзү тандаган элчилерге ыйык рух аркылуу буйрук бергенден кийин асманга алынып кеткен күнүнө чейин башынан баштап эмнени жасаса, эмнени үйрөтсө, ошонун баарын мен сага 1-китепте жазгам. Азап тартып өлгөндөн кийин 40 күн ичинде Иса аларга көрүнүп, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айтып, өзүнүн тирүү экендигин көптөгөн далилдер аркылуу көрсөттү. Анан Иса аларды чогултуп, мындай буйрук берди: Иерусалимден кетпегиле. Атанын убадасын менден эмнен уксаңар ошону күткүлө. Анткени жакан сууга чөмүлдүргөн, ал эми силер бир аз күндөн кийин ыйык рухка чөмүлдүрүлөсүңөр. Ошондуктан алар бир жерге чогулушканда Исадан: Теңир, сен Исраил элинин падышачылыгын ушул убакытта калыбына келтиресиңби деп сурашты. Иса болсо аларга мындай деп жооп берди: Атанын өз бийлиги менен белгилеген убакыттарын, мөөнөттөрүн билүүнүн силерге кереги жок. Бирок үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. Иса бул сөздөрдү айткандан кийин алардын көз алдында асманга көтөрүлүп кетти. Булут аны алардын көз алдынан алып кетти. Алар асманга көтөрүлүп бара жаткан Исаны карап турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына ак кийим кийген эки адам пайда болуп, мындай дешти: Галилеялык эркектер, асманда эмне карап турасыңар? Силердин жаныңардан асманга көтөрүлүп кеткен бул Иса, өзүңөр көргөндөй асманга кандай көтөрүлүп кетсе, ошондой эле кайра келет. Ошондон кийин алар Зайтун тоосунан Иерусалимге кайтып келишти. Ал тоо менен Иерусалимдин ортосундагы аралык бир ишембе күндүк жол эле. Шаарга келишкенден кийин Петр, Жакып, Жакан, Андрей, Филипп, Томас, Бартоломей, Матай, Алпейдин уулу Жакып, Зилот, Шимон жана Жакыптын уулу Жүйүт өздөрү чогулуп жүргөн үйдүн үстүңкү бөлмөсүнө чыгышты. Булар бир топ аялдар менен Исанын энеси Мариям менен жана анын бир туугандары менен чогуу бир тилек менен сыйынып жүрүштү. Ошол күндөрдүн биринде 120-га жакын киши чогулган жыйналышта Петр шакирттердин ортосуна чыгып мындай деди: Бир туугандар, Исаны кармап кеткени келгендерге жол көрсөткөн Жүйүт туурасында ыйык рухтун дөөт аркылуу ыйык жазууда алдын ала айткан сөзү орундалууга тийиш болчу. Жүйүтта биз сыяктуу эле элчилик кызматка тандалып алынган эле. Бирок ал адилетсиздик менен тапкан акчасына жер сатып алды. Ал башы менен жерге кулап түшкөндө курсагы жарылып, бүт ичеги каарыны чубалып түшүп калды. Бул окуя Иерусалим тургундарынын бардыгына маалым болду. Ошондуктан ал жер алардын эне тилинде Акилдама деп аталып калды. Иврей тилиндеги бул сөз кандуу жер деп которулат. Анткени Забурда анын үй жайы ээн калсын, анда эч ким жашабасын жана анын кызматын башка бирөө алсын деп жазылган. Ошондуктан бизге бир адам кошулуп, Исанын өлүп кайра тирилгенин биз менен бирге күбөлөндүрүүсү керек. Ал адам Теңир Иса биздин арабызда жүргөн убакта, башкача айтканда, жакан сууга чөмүлдүрө баштаган күндөн тартып, Иса биздин арабыздан асманга көтөрүлүп кеткен күнгө чейин биз менен чогуу жүргөндөрдүн бири болуусу керек. Ошондо алар эки кишини, Жус деген да, Барзаба деген да ысымы бар Жусупту жана Матиди алдыга чыгарып, мындай деп сыйынышты: Теңир, сен ар бир адамдын жүрөгүндөгүсүн билесиң. Бул эки адамдын кимисин тандаганыңды, бул элчилик кызматка экөөнүн кимиси дайындалуусу керектигин көрсөтүп бер. Анткени Жүйүт бул кызматты таштап, өзүнө тиешелүү жерге кетти. Андан кийин алар өкчөмө таш ыргытышты. Өкчөмө таш Матийге түштү. Ошентип ал 11 элчинин катарына кошулду.